Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 70 сабак «Мыкты мугалим болууга сунуштар» деген тема тууралуу кеп курабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Номер 69 сабакта «Мыкты мугалим болууга, мыкты мугалим конкурсуна даярданууга сунуштар» деген тема тууралуу кеп кылганбыз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта 70 сабакта ошол эле теманын уландысы тууралуу маалымат ала аласыздар. Илимдин алдыңкы тажрыйбалардын акыркы жетишкендиктерин билүү, чыгармачылык менен пайдалануу. 17. Өз ишмердүүлүгүн, жашоосун уюштура билүү. 18. Ата-эне, коомчулук менен байланышта иштей билүү. 19. Педагогикалык дараметин өстүрүү, өзүн өзү тарбиялап өстүрүү. 20. Дүйнөлүк, атамекендик, алдыңкы тажрыйба, инновацияны билип, чыгармачылык менен пайдалануу. 21. Заманбап технологияны, санарип технологияны мыкты өздөштүрүп пайдалануу. 22. Окуучуларды шыктандырып сабак өтө билүү. 23. Ар бир сабакка даярданганда төмөнкү 8 маселеге көңүл буруу. 1. Окуу китебин мыкты билүү. 2. Илимий китеп. 3. Методикалык китеп. 4. Интернет, гезит, журнал, телевидение, радиону билүү. 5. Бүгүнкү күн менен байланыштыруу. 6. Келечек менен байланыштыруу. 7. Азыркы коомдогу, турмуштагы актуалдуу проблема менен байланыштырып сабак өтө билүү. 8. Педагогикалык адабий чыгармаларды окуу. Мисалы, Макаренконун педагогикалык поэмасы, Сухомлинскийдин «Балдарга жүрөгүмдү арнаймын» жана башка көптөгөн чыгармаларды окуп чыгуу. 24. Педагогикалык педагогдорго арналган педагогикалык көркөм кинолорду көрүп чыгуу. Мисалы, «Биринчи мугалим», «Большая перемена» жана башкалар. 25. Акыл эмгегин маданиятын өзүн мыкты билип, өздөштүрүп, билим берүүдө айемди пайдалануу. Урматтуу жаш мугалимдер, мыкты мугалим болууга кызыгып жүргөн мугалимдер бул өзү жакшы. Бирок ал конкурстагы, ал жердеги калыстар дагы баардыгы шарттуу түрдө. Силердин чыныгы мыкты мугалим экениңерди аныктай турган бул силердин окуучуңар. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Бир жылда бир көп даярданып, сахнада бир жолу мыкты мугалим болуштан күндөлүк сабакта окуучулар үчүн мыкты мугалим болуш бир топ татаал, бир топ сыйлуу жана түбөлүктүү болуп эсептелет. Агай айтат, мен силерге күндөгү сабакта күндө бир жолу мыкты мугалим болушуңарды каалаймын. Эч качан атак, даңк, сыйлык, мактоо үчүн мыкты мугалим болууну ойлобогула. Албетте, конкурска катышкыла, ал силердин көп жөндөмүңөрдү өстүрүүгө жардам берет. Бирок эң чыныгы мыкты мугалим болом десеңер, өз предметиңерди сүйүп, күндөлүк сабактарды мыкты мугалим болуп өтүүгө, мыкты мугалим деген наамды, даражаны окуучулардан, ата-эне, эл журттан алгыла. Эсен болгула, силерге ийгилик каалайм. Педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Капыр Мадаминов. Урматтуу кесиптештер, жогоруда агай бизге айткан 25 сунуш ойлорду мыкты өздөштүрүп, кесипкөй мугалим бололу деген чакырык менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу кесиптештер, Устаттык өнөрү китебинде канча усул темаларды агай берген болсо, ошол темалардын баардыгын сиздерге жеткирүүгө аракет кылдым. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.